Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен Гулиза Ахматсиева, юрист, Москва шаары. 5 февраль боюнча кыскача маалымат берип кетүүнү чечтик. Анткени көптөгөн жарандарыбыз звонить этишип, аябай переживать этип жатышат. Эмне кылабыз деп. Негизи режим высылки деген закон күчүнө кирди. 5 февралдан баштап кимдин документтери туура эмес болсо депортацияга дуушар болушат. Бирок дагы кошуп айта кетсек, 30 декабрда 2024 жылы Владимир Владимирович Путин амнистия боюнча кыскача биздин мекендештерге жеңилдик берген. Ошол амнистиянын негизинде документтериңерди, эгерде срогу өтүп кеткен болсо регистрацияңардын, же Сахаровадан документ алган эмес болсоңор, же трудовой договорлоруңар жок болсо, ошонун бүт баарын тең территориальный МВДга барып, заявлениянын негизинде легальный кылсаңыздар болот. Дагы ошондой эле миграционный центрда отдельный окошко ачылган, ошол жака да барып, сиз айтсаңыз болот, мен ушундай указ президента боюнча документтеримди легальный кылгым келип жатат деп, ошол обоснованияларыңарды көргөзсөңөр, ошо документтериңердин негизинде силерге мындай временно ошо документтериңерди легальный кылганга бүгүнкү күндө ошо жардам болот. Ошо урматтуу мекендештер, анын эч кандай коркунучу жок. Ошон үчүн апрелге чейин документтериңерди легальный кылып алгыла, баардык документтериңерди оңдоп алгыла. Ушундай жакшы возможностьтар берилип жатат бүгүнкү күндө. Рахмат. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.